Убада берилген жок, атаң өлсө тирилтип берем депчи, калгандарын бардыгы айтып атат. Коркпой эле айтып атышат да. Сөздөн коркуш керек өзү. Сөздүн дагы өзүнүн кусуру бар деген нерсе бар. 500 миңге той өткөзүп эмне кыласың? Андан көрө бир дүкөн ачып бербейсиңби? Же бир муктаждыгын чечип бербейсиңби? Бүт ысырап, жөн эле той, топур деп туруп эле намыс үчүн өткөзө берет, кредит алып үйлөнгөндөр бар. Ошондон көрө жөн эле койбойсуңбу? Анын эртеси карыз төлөмөй, үйдөн ажырамай, сөгүшмөй, урушмай, талашмай, ошондон үй бүлөлөр бузулуп атат. Ушулардын бардыгын эске алып туруп, бир ырааттуу саясат керек, программа керек. Инфраструктура. Мисалы, бир араб менен баратасыңбы, же бир немис менен баратасыңбы? Дааратканага киргенден уяласың. Мен министр болуп турганда ушул маселени тез чечейин дедим. Айланайын бир токтомду кабыл алыш үчүн эмнелер гана башыңан өтпөйт, өзүң иштедің ошол жерде. Ушунчалык ред тейп деп коет англисче, бюрократия абдан күчтүү. Болгону ар бир заправкага мен милдеттендирейин деген болсун өкмөт аркылуучу, ошол тегерекке талапка жооп бере турган стандарттар менен даараткана кылып койгула деп. Бизден башка кымыш өлкөлөрдүн баарында 25-30 жылдык ушундай программалар бар. Кыргызстанда бүгүн 300 миңден ашык үй бүлөнүн үйү жок. Үй курайын десе жери жок. Бул 1 миллиондон ашык калк. Сиздердин программада бескомиссионная продажа жилья гражданам деген пункт бар экен. Жаш үй бүлөлөргө кызык болот. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Учур келгенде мында презентация кылабыз. Аппассиянын бир өзгөчөлүгү анча-мынча жакшы ишер болсо ошону көрбөй калат экен. Хоппассиянын өзгөчөлүгү анча-мынча кемчилдик болсо ошону көрбөй калат экен. Кыргыз бир жагын көрө албас дейт, бир жагын кошоматчы дейт. Жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы бул калыс пассияда. Акты ак деш керек, көктү көк деш керек. Ошон үчүн биз туураны туура дейбиз. Биз эгер туура эмес чечим болсо ошого аппассия болобуз, туура чечим болсо аны колдойбуз. Ошон үчүн акты ак, көктү көк, туураны туура, туура эмес деген ак позиция, нак позиция, так позиция партия болот Кудай буйрса. Бизде 8 миң мөңгүбүз бар, 30 миң дарыябыз бар. Эң чоң байлыгыбыз ошол. Канчалык даракты көп кыйсаң, ошончолук мөңгүнүн эриши жеңил болот экен. Мен мекендештериме кайрылгым келет. Быйыл көмүр кымбат деп кыйып, дүмүрлөрүн калтырып, анан кийин токойлорду тас талаага айлантып коюп, эртең бүрсү күнү экологиябызга кыянат кылбайлы. Балким өтө чоң зыян келтирген коррупция боло турган болсо, өлүм жазасын эле караш керек го, башкадан коркпой калды го дейм азыр коррупционерлер.